Коомдук транспорттагы жол киренин баасы буга чейин көтөрүлөт деп, бирок ишке ашкан эмес. Ал эми 30 январь күнү ишке ашып, жол кире кымбаттады. Буга шаар тургундардын көз карашы кандай? Деги эле аларга кыйынчылык туудурган жокпу? Азыр алдыда чогуу билмекчибиз. Эми мен аны айта албайм. Эми мамлекет кандай кылды, 20 сомго чыгарттыр. Эми мен ага Негизи жакшы эле болду же кичине кымбатыраак? жакшы жаман деп айта албайм да. Биздин жол киренин кымбатташы Бишкек шаары боюнча мен эми өзүм гос жумушта иштегендиктен бизге кыйын эле болду негизичи. Себеп дегенде айлыгыбыз 20 000 болсо, квартирабыз бар, жол кире, балдардын жол киреси, тамак ашыбыз дегендей. Негизи мурда эле бул нерсени водительдер өздөрү көтөрөбүз деп чыкканда элдердин каршы болгонуна көтөрбөй койушкан. Анан бизге негизи кыйын эле болду. Күндө канча перестка кыласыз ошо жумушка барып келишиңиз? Биз балам экөөбүзгө күнүнө эми кээде 2-3 перестка кылганга туура келип калат да, жумуштарды бүтүрүш үчүнчү. Атак жумушка барып эле кайра барып келгенге 80 сом кетет да, мисалы үчүн. Оорчулук эле туудуруп атат. Анткени мен бир күндө 4-5 жолу барып келем мектепке. Эртең менен баламды жеткирем, кайрап келем, кайра кызымды алып барам. Ошондой бир күндө эсептегенде 200 сом. Автобус каттаган эле бар 20 сом алып атпайсыңар. Еще талон берет экен, ал талон же эчтекеге жарабаса, же эчтекеге неме кылбаса, толку деле жок экен. Бизге кыйынчылык эле. Мен үйүмдө жалгыз эле жолдошум иштейт. Мен иштебейм, 4 бала менен мен. Берки 2 балдардын барып келгендери күнүгө 20 сомдон оорчулук эле кылып атат бизге. Негизи кичине арзандатып койсо жакшы эле болмокчу жол киреничи. Туура эле болуш керек негизичи. Анткени баары кымбат, анткени автобустун баары жаңы, анын баарын каржылаш керек. Технический обслуживание караш керек. Мамлекеттин немеси да, каржысы. Бирок мамлекеттин каржысы болгондо эми бүй баары бир антып отура берсең болбойт го негизи. Мисалы үчүн кыйналган жарды жашаган элдер бар, ал үчүн Эми алар үчүн кыйын болуп калат да. Мисалы 5 бала окуса, алар жол киресин төлөш ата-эненин неме болуп калат. Ал сиздин көз карашыңыз ошондо кандай? менин көз карашым негизи туура эле да. Туура эле. Общий эле негизи баары көтөрүлгөндөн баары көтөрүлөт да. Коомдук транспорт менен каттайсыз да негизи? Негизи мен баарына түшүп кете берем, маршрутка деле, автобуска деле. Бирок тулпар менен жүрөм да негизи көбүнчөсү. Ну, я считаю, что это дороговато. 20 сом, да. Хотя бы вот 15 было нормально. Ал эми канча перестка кыласыз? Я вот в школу еду и обратно. Да, и вот 3 раза в неделю тоже. Нет, 3 раза в неделю, получается 4 раза. Кымбат эле болуп атат. Жанагы үйүндө 2 балаларга кыйын болуп кетет да мынданчы. Анан биз эми пенсия жашында 500-га жетет. Менин оюмча мынорки кымбатташы чындап келгенде могу карапайым элге кыйын эле болуп калат. Студенттерге, жаш бала чакалууларга, мектепке окугандарга, студенттерге, анан конечно колунда жок бейбичараларга абдан эле катуу кыйын. Ал эми күнүнө канча жолу каттайсыз коомдук транспорт менен? 2 жолу каттайм. 2 жолу, Балдарыңыздар бар, алар да балдарым бар.